Кечээ 26 апрелде Лейлек районунда Чернобыль авариясынын кесепеттерин жоюунун 37 жылдыгына арналган митинг реквием болуп өттү. Анда курман болгондор эскерилип, Куран окулду. Эскерүү иш-чарасына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, район аймагынан келген Чернобыль апаатын жоюуга катышкан ардагерлер катышты. Кыргызстанда дагы ошол кырсыкты жоюуга 10 миңден ашык биздин жардамчылар барып катышып, ошондун кесепетинен көбү өзүнүн ден соолугунан терс таасирин тийгизгендер болду. Ал эми биздин районубузду алып калсак, ошол районубуздун аймагынан 17 жоокер барып, бүгүнкү күндө 13 жоокер биздин арабызда турат. Сиздерге мамлекет коом тарабынан канчалык көңүл бурулуп, камкордук алса дагы сиздерге аздык кылат. Сиздерге мен бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалап кетемин. Мындан 37 жыл мурда атомдук энергиянын тарыхында катталган ири кырсык Чернобыль апаты деген ат менен белгилүү. 1986 жылы 26 апрелде Чернобыль атомдук электр станциясында жарылуудан улам анын 4-чү энерго блогунун реактор иштен чыккан. Радиоактивдүү зат бир топ аймакка жайылган. Баарынан көп Украина, Россия жана Беларусь жапа чеккен. Бул курман болгондор менен жабыр тарткандардын саны жана экономикалык зыяндын көлөмү жагынан атомдук энергетика тарыхында эң ири кырсык. ЧАЭСтеги авариянын кесепети миңдеген кишиге, кызматкерлерге, кырсыкты жойгондорго, Припятиден эвакуация болгондорго, радиоактивдүү затка ууланган ошол аймакта жашагандарга тийген. Авариянын кесепети менен 1,5 миллиондон ашык киши күрөшкөн. Биздин шаарыбызда азыр соцташта жагынан 1986 жылдан төрөлгөн бер жагыга балдарыбызга ай сайын 1000 сомдон компенсация берилип жатат. Баягы Советский армия Чернобыльдан келген балдарга 7000 компенсация берет, инвалидтарга. Инвалидтарга компенсация берилип жатат. Участниктарга 2,5 миңден сом соцзащитадан берилип жатат.